Саламатсыздарбы, эфирде Майдан. Саламатсыздарбы, эфирде Майдан. Биз түз эфирде иштеп жатабыз. Берүүнү мен Кайыргүл Урумханова алып барам. Биздин берүүбүз Next TV телеканалда жана Говори ТV сайтында биздин баракчаларыбызда түз берилип жатат. Биздин дебат 3 раундтан турат. Биринчиси позицияларды такташуу, экинчи элдин үнү, үчүнчү сунуштар жана пикирлер. Эскерте кетели, бизде кичине болсо да бир чектөөлөр киргизилген, 2 мүнөттүк чектөөлөр башында. Андан ортолорунда бири-бириңер менен талкуулай берсеңер болот. Парламенттик же президенттик референдумга карай жол деген темадагы дебаттын катышуучулары менен тааныштырып өтсөм, бул жактан баштайлы. Айданбек Акматов, саясий серепчи, Замир Абдыкадыров, Кыргызстан прогрессивдүү жаштар партиясынын лидери, Максат Чаки конституциялык кеңешменин мүчөсү. Бул жерде дагы бир киши турмак болчу, конституциялык кеңешменин мүчөсү, бирок алар 2 күндөн бери спикер таба албай, мына азыр Максат Чаки барына жооп берет деген бир үмүт бар. Саламатсыздарбы? Азыр жогорку кеңеш референдум тууралуу долбоор кабыл алып жатат. Барыңар билесиңер, кабыл алды десек болот. Анткени баары чечилип калды дегендей эле мындай пикир түзүлүп атат. Кандай деп ойлойсуңар? Айданбек мырза, сизден баштасак. Ушу азыр кабыл алып аткан долбоор мыйзамдуу, мыйзамдуу эмеспи? Биз муну ар бир эфир сайын кайталайбыз, бирок ошондой протокол катары деп коелу, ошого айтып койчу бир негиз бар да. Жогорку кеңештин өзү 28 октябрда 5 жылдык мөөнөтү бүтүп, мындай маанилүү маселелерди кабыл алганга, анын юридикалыктагы, моралдыктагы укугу жок деген биздин өзүбүздүн жергиликтүү юристтер баса белгилешкен. Андан кийин мына Венеция комиссиясы баса белгиледи. Коомчулукта бул айтылып жатат, бирок ага карабай биз ушул жол менен кетип жатабыз. Азыркы кезде эгерде биз жогорку кеңеште 28 октябрда ыйгарым укуктары бүттү деп эсептесек, анда бул жасап жаткан иштердин бардыгы мыйзамсыз. Бирок мына өзүңөр кече көрдүңөр, Конституциялык палатадагы кайсы бир деңгээлде ошо шайлоону жылдырууну мыйзамдуу деп таап жатат. Бул эми саясий чечим, чындыгында мыйзамдык чечим эмес, саясий чечим, саясий кырдаалга жараша кабыл алынган чечим деп эсептейбиз. Азыркы кезде жүрүп жаткан ошол референдум маселеси дагы кайсы бир деңгээлде мыйзамсыз болгон күндө дагы саясий бир чечимдерди көздөп, ошол саясий максатка жетиш үчүн саясий жүйөө менен аткарылып жаткан нерсе. Бул жерде мен айта турган нерсе, биз негизи башынан ушул нерсени башынан коюш керек эле да. Биз башкаруу системасын тандап алууну, анан монстр конституцияны алып чыгып калкка таңуулабай, биз эгерде башкаруу системасын тандап алууну референдумга алып чыксак, бул логикалык жактан, башка жактан туура иш болмок дагы. Мүмкүн калкта ушундай карама каршылык, баягындай бири-бири менен атаандаштык эмес, эрегешүү, бир мындай бир коомдо бир чоң бир карама каршылыктардын бир эмеси болбойт беле деген ойдомун. Азыр мына конституциялык кеңеш менен отуруп жатат. Мага мисалы үчүн булардын иши түшүнүксүз. Эгерде биз референдумга мына Садыр Жапаров айткандан кийин азыр ошол анын кеңешчиси Акылбек Жапаровдун демилгеси менен азыр мына парламент кабыл алып жатат. Ошол 2 маселени сиз айткан референдумга алып чыгууга 10 январда. Бул президенттикти шайлай каалайсыңбы же парламенттиктиби деген. Биз мына ушундан кийин, ушул нерсеге эл жооп бергенден кийин конституция жазышыбыз керек да. Же болбосо ушул суроо менен кошо биз 2 конституциянын долбоорун даярдап беришибиз керек. Мына президенттик башкаруунун конституциясы мына, парламенттик башкаруунун конституциясы мына. Анан эл ошого жараша референдумда жооп бериш керек. Бирок бул нерсе аябай тез ылдамдык эмес. Элге көбүрөөк түшүндүрүп бериш керек да. Президенттик башкарууда кандай болот, таза парламенттикте кандай болот.
деген нерсени аябай түшүндүрүп беришибиз керек эле. Мен ошону айтам да, негизи азыр эл билбейт да, эмне кайсыга жооп берет, ооба же жокпу деген барып эле мындай элге биз бере албайбыз да. Мына бул президентти шайлай койгула, бул жерде мына биздин башкаруу системанын бир тексти турат. Ооба же жок жооп бергиле деген деле туура эмес да. Элге салып бергендечи ошону түшүндүрүш керек да. Бирок ошого карабастан конституциялык кеңешме мындай азыр иштеп атат. Иштеген убакытта деле айтып берген адам жок. Ушу таң калыштуу болуп атат да. Биз өзүбүз өз ыктыярыбыз менен элге жеткиргенге аракет кылып атабыз. Мына ушундай болуп атыптыр. Биздин өлкөбүз бар. Өлкөдө момундай талкуулар болуп атат. Талкуулардын ичинде биздин жашообуз мындан ары кандай жакка бурулат деген чоң маселе талкуулап атат. Ошонун баарын элге жеткириш керек да. Эмне үчүн андай болбой жатат? Бирок азыр биз референдумга бара жатабыз. Мен жабырайм. Эми конституциялык кеңешме мыйзамдуу мыйзамсызбы деген ага жооп бербей эле койгон. Эми 2 жумадан бери мен ойлойм баардык жерде талкууланып, ал уже жазылып дагы баары бүттү. Сиздин пикириңиз мыйзамдуу. Менин жеке позициям конституциялык кеңештин позициясы эмес, Максат Шакиндин позициясы толук мыйзамдуу. Эгер бул боюнча айтып бере десе, мен деле айтып берейин. Анан бирок азыр жана сизге сурооңузга улантып атып кеткенде мен бир нерсени да түшүндүрүп кетейин. Ошол нерсени мен көп жерде айтып жүрөм. Конституциялык кеңешме көбү комиссия менен чаташтырат да. Комиссия деген эмне? Комиссиянын полномочиясы көбүрөөк болот. Мисалы бир нерсени ошол азыркы конституцияны талкуулап деп туруп, ошонун чечимин комиссия чыгарат. Мисалы ушуну аткарууга жогорку кеңеш болобу же өкмөт болобу, ал милдеттүү болот да. Ал эми конституциялык кеңешме бул комиссия эмес. Бул коомдук эле консультативдик орган. Бул биз мындай айтканда өзүнчө кеңешип туруп эле биз коомго, анан жогорку кеңешке гана кеңешти бере алабыз. Анан ошону конституцияны азыркы талкууланып жатканда кабыл алат же кабыл албайт, бул конституциялык кеңешменин прерогативасы эмес, абсолютно. Бул тек гана коомчулуктун, Кыргыз Республиканын жарандардын жана жогорку кеңештин прерогативасы да. Ошон үчүн ушул жерден кичине айырмалашып коебуз. Комиссия менен кеңеш менен. Кеңештин сөзүн айтып атпайбы. Анан экинчиси, жанагы сиз айтканыңыз туура. Ооба, ал жактан дагы мен бүчөзү катары мен дагы мойнума алам. Тилекке каршы, ооба, тилекке каршы эми конституциялык кеңеш менен алкагында бир пресс-службабы же бир журналисттик бир служба уюшулбагандыктан кичине коомчулуктарда маалымат бир аз жетпей, коомчулуктарда абдан көп суроолор ошодон жаралып атат дагы. Анан жогорку менин мырзага кошулуп кетем. Анча-мынча балким пикир кешпестер ушулан чыгып кетип атат да. Эгер башында эле ошол жерде пресс-служба түзүлүп, анан күнүмкүсүн коомчулукка отчет берип турса, мисалы бүгүн мындай суроо талкууланып, мындай жаран келди, мынча жанагындай коомдор эме деген десе, анда мен ойлойм мынчалык талкуулоолор же мындай айтканда суроолор жаралбайт эле да. Бир гана мен ушул упущениени ушуну гана көрөм да. Калган жактан мен толук мыйзамдуу эле эсептейм. Силер прогрессивдүү жаштарсыңар, силер лидерсиз, ошол партиянын лидерисиз. Сиз айтып кетсеңиз, ушунун баарын сиз түшүнүп атасызбы, эмне болуп атат азыр биздин коомдо? Албетте түшүнүп атабыз. Бирок мен түшүнбөй элем. Мен уже канча 20 жылдык тажрыйбам бар, мен түшүнбөй элем каяка баратабыз, эмне болуп атабыз. Бирок мындай болуп атат да. Биз мына жаңы демилгени чыгарып атабыз. Биз ушул конституциялык кеңешме деп атпайсызбы, мисалы үчүн кеңеш беребиз депчи. Анда сунуш катары деле конституциялык кеңешке айтып атам. Бүт карап чыгыш керекпиз. Мыйзам түрүндө, мыйзам жолуна кайрадан кантип келебиз? Мыйзам жолуна келиш үчүн бүт 93 жылдан баштап азыркыга чейин канча өзгөрүүлөр, 9 конституцияны өзгөрттүк. Карап чыктык дейли, анан 10 конституцияны өзгөрттүк. 10-чу болуп атат бул да. Жок, 10 өзгөрттүк. 10 өзгөрттүк. Вот. Анан мынандай болду да, биз бир бийлик үстүндө болуп калды да, мыйзам астында болуп калды да. Биз мыйзамды өйдөгө көтөрүш керекпиз. Ошон үчүн биз карап чыктык дагы, мына 94-жылы биринчи өзгөртүү киргизилгенде өзгөртүү болуп эсептелинбейт. Ал жөн эле указ менен чыгарылыптыр дагы, мына референдумга кайсы 2 палаталуу болсунбу, 1 палаталуу болсун депчи. Анан аны кабыл алганда жогорку кеңешсиз указы менен кабыл алып атат да, уже нарушение, узурпация болуп атат бул жерденчи. Өзүнүн бийлигин кеңейтип, биринчи биздин президентибиз ошол 94-жылы уже нарушенияларын баштаган да. Андыктан
ошол жерин карап чыксаңар жакшы болот эле да. Кандай бир мындай туура багытка келебиз. Жаңы конституцияда кеп эмес да. Сиздин логика менен ошо биз анда 94-жылы ошондой мындай катачылык кетиргенден кийин эми биз ошо 93-жылы кабыл алган конституцияга кайрылышыбыз керек деп атасызбы анда? Ооба. Себеби мынандай жок, биз айтып атабыз, карап чыгыш керекпиз. Биз Карап чыгыш керек, анан биз Конституциялык палатага бүт юристтер даярдап бердик. Карап чыккыла, карап көргүлө. Башында эле мыйзам өзгөртүүлөр туура эмес болгон деп. Эгер жаңы, мен каршы эмесмин жаңы конституциягачы, бирок мыйзам жолуна түшүш үчүн бүт баарын карап чыгыш керекпиз дагы. А бирок бир эле мыйзамдуу жол болуп атат азырчы. Азыр бир эле мыйзамдуу жол болуп атат, бул 93 конституция болуп атат. Айданбек мырза, сиз айтып кетсеңиз, ушу туурабы? Биз баарын анда жокко чыгарып, бүт конституциянын баарын жокко чыгарып, 2010-жылдык конституция азыр талашка кирип атпайбы, жакшы жаман депчи? Анан 93-жылга кайрылганыбыз туура болобу? Эми мен өзүм буга чейин бир нерсени айтып келатам. Биз чындыгында 93-жылдагы конституцияны кабыл алганда бардык жол жоболорду, процедураларды бардыгын аябай карап туруп кабыл алынган. Ошондуктан бул конституцияга мындай легитимдүүлүгү боюнча бир дагы маселе жок. Эч кандай. Себеби анда бардыгы ушул кандай талаптар болсо, ошонун бардыгы аткарылган. Андан кийин ар бир президент, мамлекет башчысы өзүнүн пайдасына, жеке кызыкчылыгына байланыштуу конституцияларды өзгөртө берген. Мына азыр дагы ошондой болуп жатат. Сиз айтып жатасыз, мен түшүнбөй жатам деп жатасыз го, мисалы үчүн. Мен абдан сону түшүнүп турам. Бир адамдын сөзү менен бардык тегирмен айланып жатат. Бир адам айтып коет, ай, мынау башкаруу системасын түштөн кийин акыл кирип туруп, түштөн кийин акыл кирет дагы айтат, мынау башкаруу системасын коюшубуз керек экен референдумга дейт. Десе, бүт тегирмен айлана баштады. Жогорку кеңеш айланып, заматта кабыл алыш керек деп, шашылыш түрдө кабыл алып кетип жатат. Ага чейин айтып койгон, биз ошол киши айтып койгон, Садыр Жапаров айтып койгон, биз президенттик башкарууга өтүшүбүз керек, бир мандаттуу кылышыбыз керек деп. Ал үчүн конституциялык кеңешме түзүлүш керек деп. Конституциялык кеңеш менен анан президенттин милдетин аткаруучу ага ыйгарым укук берилгенби, берилген эмеспи, тыюу салынган эмес экен, бирок ошонун пайдаланып, ал конституциялык кеңешмени түзүп, бул жагынан тегирмен айланып кетип атат да. Тегирмен ошол бир адамдын күчү менен, бир адамдын таасири менен айланып жатат. Анын мыйзамсыздыгы боюнча, биз айтып жатабыз, анын мыйзамсыздыгы боюнча биз эле эмес, толгон токой юристтер айтып жатат, эл аралык коомчулук айтып жатат, эскертип жатат. Биз абдан жардамга муктаж өлкөбүз. Бюджетте тартыштык 40 миллиард сомдон ашык. Мына ушундай шартта бизге донор болуп, биздин бюджеттин 3/1 ошо гранттары менен толтуруп жаткан мамлекеттер айтып жатат. Ай, эсиңерге келгиле, мыйзамыңар конституция менен аракеттенгиле ошого ылайык деп. Ал эмес, кече Владимир Путиндин сөзүндө дагы айтылып жатат, каалоосунда дагы айтылып жатат, конституцияңарга ылайык иш жүргүзгүлө деп. Бир биздин стратегиялык өнөктөш, эң таасирлүү бизге мамлекет ошентип бизди эскертип жатат. Бирок бизде тилекке каршы аны уккан адам жок болуп жатат. Саясий процесс кеткен, ошол тегирмен айланып жатат. Анын арасында мыйзамсыздыгы дагы, бир логикага туура келген саясий максат бардыгы ошонун айланасында кетип жатат. Баарыбыз эле ошо мыйзамдуулукка такалып атабыз да. Эмне чын эле биз, сиз ошо конституциялык кеңеш менен мүчөсү катары ошо бир адамдын тегирменин айланып жатасыңарбы? Мен мындай айтат элем да, мындай суроо коет элем да, өзүмбү же коомчулуккабы, конституциялык кеңешме мыйзамсызбы же азыркы конституция мыйзамсызбы? Конституциялык кеңешме мейли бир жума иштейт, ашып кетсе 2 жума иштейт, балким да, может бир ай иштейт, билбейм канча иштейт, бизге убакыт чектелген эмес. Анан эми бул 80 киши бүгүн чогулду, эртең тарап кетет, 98 киши бүгүн дагы кошулуп атыр, дагы жарандар кошулуп 98. Ал эми кеңешме бүгүн бар, эртең жок дегендейчи. Эми мен ойлойм, азыр
тим эле кыргыз мамлекетинин мындай айтканда бир өзөктүү проблемасы конституциялык кеңешме эмес. Мисалы мен өзүм конституциялык кеңешме мени эч ким чакырган жок. Конституция Мен кеңешме өзүм жөнүндө айтпай элебиз. Биз талкуулап аткан. Вот ошого келип атам мен. Мен өзүм барып туруп өзүм ошо кирдим да. Анан эмне үчүн мен кирдим? Менин жеке көз карашым боюнча азыркы биздин жашап жаткан конституциябыздын өзүнүн башында эле куралганы өтө мыйзамсыз эле эмес. Мындай айтканда антинародный, антиконституционный методдор менен ушул конституция өзү кабыл алынган жана куралган да. Кайсы конституция? Азыркы биз жашап аткан конституциябыз. 2016 жылы. 10-жылкы Биз конституция. 2016 жылы дагы өзгөртүү киргизбедик. Мен өзгөртүүлөр айткан жокмун. Ал өзгөртүүлөр аз айтсак Атамбаевдин дорундагы анда таза эле анда биз баарын тең жабып салып туруп, мындай айтып тү деп туруп жаңы эметелик. Анан менин жеке эмем суроом ошо кирип атканда менге ушул кызыктырды. Азыркы биз жашап аткан конституция менин жеке пикирим боюнча буга канчалык мыйзамдуу экени абдан көп суроо жарат. Ошондой эле 16-жылы көп толук кирбеди Атамбаев атаң киргизип. Ал тем более көп суроолор жаратат да. Анан сиз туруп айтасыз 90-жылкы конституция ооба башында мындай айтканда абдан легендарлуу парламент кабыл алгандан кийин биз баарыбыз ага эч кимибиз күмөнүбүз жок да. Азыркы конституция ошол 97-3-жылкылардын бир нече статьясы кирип атат толугу менен. Мына мен биринчи секциядамын жанагы основа конституционного строя дегендечи. Ошонун ичинде мисалы жеке ошо мен өзүм деле практика өткөн 4-5 күн мурун бир мисалы беренесин алып 9 киргиздик. Бул практиканы биз азыр толук колдонуп атабыз. Азыркы учурда конституциялык кеңешме эч кандай чектөө коюлган жок. Мисалы жалаң эле могу концепцияны алгыла ичине үтүрчү точканы жылдырып койгула деген жок. Керек болсо 93-жылы алгыла киргизгиле. Керек болсо дүйнөлүк практикада кайсы конституцияда күчтүү мисалы бизге ылайыктуу сынап келе деген ошондой бизге мындай айтканда свобода берилген. Анан албетте эми ар бир какой-то бир саясий группировкалар бизди жанагындай бөкөчө шүмшүк катары көрсөтүп атпайбы? Эми бир жанаган ооба бизде дагы пресс-служба жок болгондон кийин маалымат кичине мындай обратно эме жок болуп атат да, мындай айтканда реакция. И ушул жерде мен расмий айтып кетейин. Конституциялык кеңешме азыркы учурда 93-жылкы конституциянын дагы беренелерин алып туруп азыр киргизип атат. Менин жеке пикирим боюнча азыркы мына биздин жаралып аткан конституция Кудайым буйрса, могул 2010-жылы жасаган конституцияны жанагы саясий бизнес, саясий олигархтарды тек гана партиялардын кызыкчылыгын көзгөн конституциядай болбойт. Элдин кызыкчылыгын көзгөн конституция. Анын кийинки суроолорго жооп берем. Мындай да, азыркы конституция, жазылган конституция келечектегичи алтын конституция болобу. Дүйнөдө эң мыкты конституция боло турган болсо делечи, бул мындай болуп калат. Биз билебиз, Акаевский конституция болуп калган, Бакиевский конституция болуп калган, Текебаевский конституция болуп калган. Бул Садыр Жапаровдун конституциясы болуп калат, аталып калат ошентипчи. Анан эң мыкты конституция болгондо деле бул кандайдыр бир раскол пайда кылат. Себеби азыр конституциялык кеңешме бул менин оюмча бул жакшы механизм. Бирок силер жаңы конституцияны ойлобой, кантип туура жолго, кантип мисалы үчүн азыр биз конституциялык палатага берген күндө делечи, берки бүт конституцияларды карап чыккыла. Өзүңүз деле айтып атпайсызбы? 2010-жылдагы конституция бул мыйзамсыз конституция. Чын эле мыйзамсыз конституция. Себеби чрезвычайный положенияда убагында 3 күнгө токтотуп туруп өткөзүп коюшкан. 60% элибиз добуш бере албай калган. Анан бул мыйзамсыз. Андан нары кетсек деле бардыгы деле мыйзамсыз. Анан азыркы жаңы келген конституция ал деле кийин мыйзамсыз болуп калышы. Көрөсүңөр, бүгүн болбосо, эртеби, кечпи бир муун келет дагы айтат: "Эй, ушул жерден катачылык кетиптир. Келгиле ошол катаны жоёйлук" деп кайра конституцияга асылат дебейсизби? Кайрадан башталат. Ошон үчүн биз баягы мыйзам дегенди баягы жоготуп койдук да. Мындай мисалы үчүн ошол эле Америкадан мыйзамды сыйлабай калдык дебейсизби? Мыйзамды сыйлабай калдык, ооба. Мисалы үчүн ошол эле Америкада ошол конституция 200 жылдан бери жүрөт. 93-жылдын конституциясын карасаңыз,
бүт азыркы болуп аткан нерселерди деле чечсе болот ошол конституция мененчи. Ал кыска жазылган, калганын бүт мыйзам түрүндө киргизсе болот деп жазылган да. Ушу конституциянын чыры негизи өзүгө эмнеде? Эмнеден чыгып атат? Азыр деген биз мыйзамдуулук баарын эле издеп атпайбызбы? Бирок чыры эмнеде? Негизи Чыры, менин оюмча, чыры адам факторуна дагы байланыштуу. Эгерде биздин биринчи лидерлерибиз мамлекетти өнүктүрүп кеткенде, катуу, мынчалык биз ызы чууга батпайт элек. Ал мамлекетибиз өнүкпөй калды. демек өзөгү президенттерде болот атабы? Сөзсүз түрдө. Сөзсүз түрдө. Президенттер, биринчи адамдар баары бир жооптуу. Ошолор экономиканы өстүрбөдү, ошолор коррупцияга батышты, ошонун айынан коомдо карама каршылык күчөдү. Анан биз айыпты конституциядан көрүп, ызы чууга түшүп жатабыз. 2010 жылдагы конституция болобу, башкасы болобу, бардыгын биз референдум жолу менен, халктын добуш берүүсү менен, жасалма түрдө ар кандай жолдор менен мыйзамдаштырып, легитимдештирип алып жатабыз. Азыркылар дагы ошентип жатышат. Биз азыр мыйзамдарды бузуу менен кетип жатабыз, бирок референдум менен легитимдештирип коебуз, элдин добушу болду деген, ошону менен бардыгын тигип, жыйып коебуз деген ой менен кетип атабыз да. Ушул логика ушул. Эгерде чындап мыйзам жолу менен кетебиз десе, анда ошол азыркы парламент эмес, 20 декабрга белгиленген парламенттик шайлоо болуп, ошондо келген парламент толук кандуу мыйзамдуу негиздүү укукка ээ болгон, ошол парламент конституциялык өзгөртүүлөрдү киргизгенге толук укугу бар эле да. Ал жерде так жазылган да, кимдер конституцияга киргизүүгө укуктуу. Демилге көтөрө алат 300 миң адам. Жөнөкөй көпчүлүк. Анан кабыл алууга келгенде 3төн 2си болуш керек деген. Булардын бири сакталып атабы азыр бизде. Парламенттин өзүң мына айтылгандай чындыгында 5 жылга шайланган деген мөөнөтү бүтүп атат. Ким бизге тоскоол болду убагында парламенттик шайлоо өткөрүп, ушулардын бардыгын жасаганга. Азыр келип эле кайрадан эле ошол нерсе келип атабыз. Мына конституция кабыл алынбай турган болуп жатат. Демек эмне болуш керек? Кайрадан парламент шайлоо өткөрүлүш керек да. Жаңы шайланган президент биринчилерден болуп, 10 январда шайланган президент азыркы конституция менен парламенттик шайлоону белгилеш керек. Ансыз кандай болот? Же болбосо ушу азыркы парламент дагы 1 жыл отура береби? Бунун мыйзамдуулугу кандай болот? Парламенттин мыйзамдуулугу да аябай көп чыр жаратып атпайбы? Анткени азыркы парламент баарын коюп койбоду. Ушу парламент 80 депутат өзүнүн чечими менен азыркы конституциялык кеңешмени түзгөнгө жол берди. Конституциялык кеңешме конституцияны талкуулап жатат. Ошол эле убакта бүгүн референдумду талкуулап атышат да. Демек ушу парламентте болуп атпайбы? Баардык топтолгон маселенин баары эле парламенттен чыгып атпайбы? Сиз жана жакшы суроо бердиңиз, конституциянын чыры эмнеде депчи. Конституциянын чыры мисалы бир жанагындай саясий топтор дейбизби, тиги буларды дейбизби, ооба ар кандай причиналар бар. Бирок мен негизин айтат элем азыркы кырдаалда. Ооба, конституциянын өзүн өзгөртүүсү негизи эле өзү бул болезненный процесс да. Бул бизде эле эмес, дүйнө жүзүндө эле любой мамлекетте алсаңар эле конституцияны мейли даже жакшы элдин кызыкчылыгын көздөгөн конституцияны кабыл атканда эле бул сырда ар дайым ушундай бир тирешүүлөр пайда кылат. Анткени бул тарапта болот да. Мисалы эл тарапка тартып аткан конституция болсо, ошол жанагындай саясий олигарх, саясий бизнесмендер бар да, ошолор ар дайым каршы чыгат. Азыркы биздин ситуацияда мени жеке көз карашым боюнча азыр ушул бизде болуп жатат да. Ким каршы чыгып атат ушул демилгеге? Өзүңүз эле мындай байкап көрсөң, же мен сиздерге айтпасам деле, мындай айтканда көрүүчүлөр деле байкап көрсө, определенный бир гана саясий топ каршы чыгып атат да. Ошолор эле көбүнчө сүйлөп атат, ошолор көбүнчө чыгат. Алар ким? Ошол саясий бизнесмендер, анан саясий бизнестин артынан байып, саясий олигархтарга айлангандар да. Олигархтан кийин бул миллионерлер. Бизнес аркылуу эмес, жана бирдеме сатып, жана Салымбеков мырзага окшопсо эмес. Тек гана бирде күн саясатта болбой, жалаң гана ушуна эки парламентаризм деп отуруп 10 жылда эки жанагы бизде парламент оштурбадыкпы, эбегейсиз ошо байыгандар, көбүнчө ошолор. Анан азыркы биздин жашап аткан конституциянын аталары да, аталары. Булардын өзүнүн мен жеке көз карашым боюнча, булардын өзүнүн бир кызыкчылыгы бар. Эгер азыр могул биз иштеп жаткан же мындай айтканда жакында элге сунушталып жаткан концепция, конституциянын концепциясын алар көрүштү, аларга орун жок. Аларга такыр аерде орун жок. Партиялардын ролу аерде минимальный болот да. Көбүнчө элге айтат. Мисалы бир эле пример. Азыркы конституцияда мисалы мынтип жазылып турат да. Бийликтин булагы эл дейт. Туура, жакшы нерсе. Ооба, булак. Биз булак болуп тигилерге бердик. 10 жыл партиялар ошо бийликти өзүнө алды, бирок
ээзи эл эмес ошо партиялар боло баштады да. Ээзи деген сөздү алып салышыптыр да. Народ только источник берди, бүттү, ошо менен 5 жылга прощай ба, эс алга жата бергиле, бияктан биз өзүбүз баягы башкарабыз дегенди алып туруп партия. Азыр биз болсо атайын киргиздик бийликтин булагы дагы жана ээси эл деп туруп, кыргыз эли деп туруп, жарандар деп туруп ошону атаан кезде. То есть ушундай аябай мындай жөнөкөй эле бир тонкойсун айттым. Ушудан оказывается жанагы подзаконный акттар, мыйзамдар кетет экен дагы, ошо эле шайлоо системасы курулат экен, ошо эле жанагы башкаруу системасы курулат экен, анан баш аягы азыркы жоопкерсиздик башаламан системасы да. Мына акыркы пандемия болду, 1,5 мың адам өлүп кетти. Президент да жооп берген жок, жогорку кеңеш да жооп берген жок, өкмөт да жооп берген. Бирине шылтап коюп туруп, үчөөтөк мына азыр сонун комфортный ситуацияда баягы отставка кеткени кетти, экс президент Маканаловго кетти. Ушул башаламандык алып келген, анан бирок ошол саясий жанагы бизнесмендерге бул абдан сонун экен да, балык сууда жүргөн деп туруп, буларга бул жерден жанагы дагы эле мандатты көрүп атпайсызбы, 500 000 доллар, миллион долларга чейин чыгып атат. Это бизнес, господа, мындай айткандачы. Бир киши бир эле шайлоодо 10 миллион, 20 миллион доллар чөнтөккө салып атат. Рахмат. Эң туура, бирок азыркы кезде мен дагы бир жолу кайталап коет элем. Конституциялык кеңешмеде эгерде кантип конституциялык туура жолго түшөбүз, ошону ойлонгонуңарда туура жол болот эле да. Мисалы үчүн азыр конституциялык палатага биз тапшырсак деле алар карай албайт, себеби ал азыркы конституция менен каралат да. Ушул механизм деле туура болот эле. Силер деле бир сунуш катары силерге айтып атам, карап чыккыла. Эмнеден чыкты, каяктан башталды нарушенияларчы, конституциялык нарушениялар. Силер туура кеңеш берсеңер деле эми Садыр Нуркожоевич деле туура чечим. Бул жерде мындай болуп атпайбы? Сиз айтып атпайсызбы? Силер карагыла депчи. Бул жерде Айданбек мырза айткандай тегирмендин бир ээси эле баарын кылып атат деп бияка топургутса, Максат мырза айтып атат да, бул бизге каршы чыгып аткандын баары мындай бар олигархтар. Бул ошол жерде болуп атпайбы? Консенсуска келе албай атпайбы? Анткени бири-бирине топту ыргытып атпайбы? Бул да эки жаатка бөлүнүп алышып, азыр биздин коом ушундай болуп атат да. Анткени бул жерде прогрессивдүү деген адамдар чыгып атат да, жок мындай болбойт, мыйзамдуу кылыш керек десе, мен азыр түшүндүм сиздин оюңузду. Сиз айтып атасыз, жок ушу биздин азыркы кылып аткан реформаларга каршы ушундай байлар чыгып атат, жанакы өзүнүн деген мындай келечекте Кыргызстанда системага кире албай калчудай болгон ошо саясий топтор чыгып аткан турбайбы? Ачыгын айтканда бул эми саясат болуп атат да. Эми бүт саясатты тышка алып эле биз өтө оор акыбалда турабыз. Бүт саясатты алып эле бир логикалык бир чечимге келиш керекпиз да. Консенсус качан болот ошо? Консенсус менин оюмча консенсус именно 93-жылкы конституцияга кайрадан кайтыш керек. Сиз 3-чү топ болуп калдыңыз да, сиз кандай дейсиз? Консенсус мыйзамдар сакталганда болот эле. Азыр мен олигархтар болуп атат деген, мен эч кайсы олигархты көрүп жаткан жерим жок. Олигархтар тескерисинче ошол жерде кошоматтанып жүрүшөт. Бардыгы эмне кылайлы? Саясий олигархтар. Эми саясий олигархтар бир нечелери бар. Аларды силер айтканга чейин биз айтып жүргөнбүз ошол нерселердин бардыгын. Азыр кездеги биз эмне үчүн конституциялык реформа керек деп токтолдук? Эмне үчүн? Биринчиден жоопкерчилик система деп биз башынан айтып келатабыз. Ошо жоопкерчилик система президент да жооп бербейт, өкмөт башы да жооп бербейт, парламент да жооп бербейт деген. Ушуну өзгөртүш үчүн бир адам жоопкерчиликтүү болуш керек. Бул кандай? Ким жооп берет? Же түздөн түз эл тарабынан шайланган президент, же таза парламенттик шайлоодо жеңишке жетишип келген партиянын лидери, премьер-министр болуп турган, ошол бардык жоопкерчиликти алат парламенттик башкарууда. Мына ошо жөнөкөй эле нерсе да. Аткаруу бийлигинин башында бирөө болуп, ошол өлкөдөгү бардык социалдык экономикалык абалга, бардык ситуацияда болгон нерселерге жооп бериш керек. Азыркы сунушталган долбоордо ушул нерсе барбы? Мына бул мактап атпайбы ушу конституциялык кеңешмеде отургандар. Мен ошол конституцияны окуп чыгып, социалдык экономикалык кырдаалга жооп берген адамды таппадым. Жок, ал жерде жазылган эмес. Президент ал жерде хан. Полномочиялардын бардыгы берилген. Анан дагы эле баягындай кылып туруп, мурдакыдай кылып туруп, сарулак кылып өкмөт башын киргизип коюшкан. Ага дагы социалдык экономикалык абалга жооп берет деп эч ким жазган эмес. Себеби ушул нерсени жазса, бул жагында жазылган президент мамлекеттин жана аткаруу бийлигинин башчысы деп. Президент түздөн түз жооп берип калат. Же болсо Садыр Жапаров жооп берип калат. Анан ошондон качып өкмөт башын киргизип, бирок социалдык экономикалык абалга ким жооп берет дегенди
киргизбей коюшкан. Ким жооп берет? Мен жооп берип коеюн. Азыркы учурда Конституциялык кеңешменин ичинде күнүгө биринчи сиз суроосуна жооп берип койбоймунбу? Бизге абдан көп сунуштар күнүгө келет. Эшиктер ачык. Мисалы 10-жылы резиденцияда жазган турбайбы? Тиги президенттин резиденциясында ошол жерде конституцияны жазып туруп, айыр стратегический военный объект болгондон кийин айырга эч ким кире албайт. Биз академия наукта отурабыз. Любой киши келип письменно жазуу түрүндө, ооз-эки түрүндө керек болсо биздин пленарный заседаниеге келип туруп чыгып сунуштарын берип айтып кетип атышат. Жадага болсо секцияларда келип алып туруп жанагындай кирип алып туруп өзүнүн бугун чыгарып алып туруп кээбир сөккөндөр да болуп атат да. Сөгүп кетип атышат да. То есть эшиктер ачык. Прозрачность бүт баары тең соблюдены да мындай айтканда. Анан бүт письменин баарын тең секцияларда талкууланып атат да, анан тиги пленарный заседанияга алып чыгып атат. Бул бир. Азыркы учурда расмий чакырып кетем да. Эгер ким урматтуу кыргыз элинин жарандары келип туруп өзүңүз сунуштарыңарды берем десеңер, биз понедельниктен баштап субботага чейин включительно 10-дон 5ке чейин 3-5 этаждан отурасыздар. Академия наукта жабык эмес, ачык келгиле, бирок жөн эле ооз-эки эмес, кагаз түрүндө жазып расмий келип ошону десеңер жакшы болот эле да. Бул бир. Мен да суроо бергим келет да. Силер эмне референдум жыйынтыгын билесиңер алдын ала, президенттик болоорун. А эми мен үчүн референдумга анда президенттикти каалайсыңбы же парламенттикти каалайсыңбы деген суроо коюлуп жатат. Силер референдум жыйынтыгын билип алып эле алдын ала ошого президенттик талкуулап жатасыңарбы? Ага азыр жооп берем. Бул биринчи суроого жооп берейин, мен экинчи сурооңузга жооп берейин, анан үчүнчү жанагыңызга жооп берейин. Сиз жакшы суроо бердиңиз. Президент азыркы биз иштеп чыгып жаткан конституциянын бир концепциясына, бул концепция, бул кабылдана элек. Туурабы? Кабылдана элек. Бул законопроект, хорошо, проект. Законопроект өзгөртө албайсыз. Проект деп коет, мейли, сиздин айтканыңыз болсун. Биз ошонун ичинде мындай киргиздик. Президент бул является главой кабинета правительства. Бүт социалкада эмне болуп атат, экономикада эмне болот, жада каза садиктеги место табылбай калды дедиби, жана азыр пандемияда мына бир премьер-министр жооп бербей кетип калбадыбы, 1,5 адам кырылып кетти. Ошонун баарына тең президент баш болуп жооп берет деп туруп азыр ушул моюна кирип атат. Мынакей сиздин сурооңузга жооп. Президент баш жооп берет. Өкмөт башчычы? Өкмөт башы эмне? Азыркы мындай айтканда талкууланып атканда бир версиясында өкмөт башы жок. Экинчи версиясында өкмөт башын киргизейин деп дагы секцияларда талкуулар жүрүп атат. Мыйзам долбоордо бар да ошол. Мен мыйзам долбоор боюнча сөз ооба, сиз эми буга чейин илинген жанагы жогорку кеңеш сайтында ал өзгөрүлбөйт ал. Эми жок, өзгөрүлгөн. Бизге азыр толук мен айтып атпаймынбы, 93-жылдагы керексе беренерге чейин киргизип атабыз. Жок, сиз өзүңүз каршы чыгып атасыз. Сиз айтып атасыз, биз кеңешкана беребиз, кабыл алса алат, албаса албайт. Эми ошону айтып атпаймынбы, биз өзгөртүп атабыз, киргизип атабыз. Анан ошону биз сунуш кылып, кеңеш кылып беребиз деп атпаймынбы? Бересиз отам, сиз бура алмайсыз. Эми ал бизде эмес прерогатива. Мен башынан айтпадымбы, сиз ошону кой берип коюңуз. Мен эл дедим, жана жогорку кеңеш кабыл алат дедим. Туурабы? Сиз ошону кичине кой берип койдуңуз да. Мен башынан айтам, конституционный кеңеш иштеп беребиз. Жазап туруп, анан ошону сунуштайбыз дедим. Башында эле биринчи эле жанагы синемесем. Эми азыр талкуулар болуп атат, скорее всего, бир эле проект сунушталат да. Азыр бизде убакыт чектелген жок. Балким 1 жума, 2 жума, 1 ай талкуу билбейм, ал жарым жыл талкуулайбызбы? Анан аягында бир проект бүтөт да, ошону сунуштайбыз. Анан мен дагы кайталап кетем сиз үчүн. Элге сунушталат. Анан жогорку кеңешке сунат, алар кабыл алат. Биз кабыл албайбыз. Биздики ошо менен бүтөт. Миссиябызчы. Биздики азыр доработать до того уровня, который требует азыркы кырдаал да, кырдаал. Эми үчүнчү жанагы сурооңузга жооп берейин. Менин жеке пикирим, бул конституцион кеңештин пикири эмес. Анткени мен ар бир жаран киргенден кийин өз үстүндагы миссиясын аткарат деп кирдик да. Менин жеке пикирим, азыркы учурда президент алыш керек. Бүт баарын тең. Мындай айтканда аткаруу бийлигин дагы жана өзгөчө жоопкерчиликти. Эмне үчүн? 10 жыл биз парламентаризм деп келдик. 10 жыл бою биздин эки парламент тоштурук, эки президент тоштурук бизди алдап келишти. Анан эң негизги урматтуу мырзалар, парламентаризм кереги жок деп эч ким айткан эмес. Садыр Нуркожоевич Жапаров айткан жок, Максат Шакиров айткан жок. Бир да Конституция кеңешмесинин мүчөсү дагы парламентаризм кереги жок деп эч ким айткан жок. Тескерисинче биз айтып атабыз, керек деп атабыз. Парламентаризм керек деп атабыз. Бирок качан парламентаризмге жетишибиз керек деп атабыз да. Менин жеке позициям мисалы ошондой да. Бул коомдук башкарууда парламентаризм. Ага өткөрүш үчүн мамлекетти туруктуу кылып туруп, система баарын тургузуп, экономика, социалка баарын тең чечип туруп, жанагы жоопкерчилик системада эмес, президент жооп бербейт, төрага жооп бербейт, премьер анда эмес. Бир киши мына президент арамдатып, президент дегени бул Садыр Жапаров эмес. Азыр мына шайлоо болот. Шайлоодо ким утат мен билбейм. Ошодон кийин президент алсын толук. Ансыз эле 3 революцияда биз кимден сурап атабыз? Президенттен сурап атпайлы кой. Ошодон кийин анан кийин мамлекетти күчтөгөндөн Европада ошого
жеткен. Американ деле ошого жеткен. Алар 100 жылдап туруп, 50 жылдаппы же 200 жылдап туруп, анан алар парламентаризмге өткөн. Биз жанагы 30 жылда эле жаңы эле мамлекет чийки болуп электир, быш элек деле парламентаризм өткөн эмес. Анан мен ушул жерден айтып кетем, менин жеке пикирим, азыр жоопкерчилик системаны куруп туруп, мамлекет түктөп туруп, 10 жылдан кийин, 5 жылдан кийин, 3 жылдан кийин билбейм. Анан барып турам парламент өрүсөк, мен ошол логический болот деп ойлойм да. Түптөгөнгө наоборот каршы болуп атпайбы? Себеби мындай да, мен деген ишенбесеңер чоң казаттан чыккам, өзүм дагы предложенияларымды бергем. Шайлоого чейин конституциялык кандай өзгөртүүлөрдү киргизиш керек депчи. Ошол жерден баягы өзүбүздөн Кыргыздарда болгон курултайды канча уже бузуп салышты да. Ошол курултайды мыйзам түрүндө конституцияга киргизиш керек. Бирок бул надзорный орган болуш керек. Премьер-министр кыскартылыш керек. Анан бирок ошол курултайга ар 2 жыл сайын президент отчет бериш керек. Отчетту кабыл албай турган болсо курултай, автоматически президент дагы же жогорку кеңештин отчетун кабыл албай турган болсо, жогорку кеңеш же жогорку сот кетиш керек деген шайлоого чейин биз ушул сунуштар менен барганбыз. Бирок шайлоого биз чоң казатка кошулуп, анан чоң казат менен кошо болгонбуз да, парламенттик шайлоого. Бирок азыркы кезде, азыркы кырдаалды карап, азыр биздин өлкөбүз ачыгын айтканда өтө оор акыбалда туруп калып атат. Мындай, мен өзүм экономист болгону менен мындай юридикалык андай сөз барбы жокпу, юридический дефолтко түшүп калдык бизчи. Юридический дефолтко түшүп калдык. Анан биз ошон үчүн ойлонуп, юристтерди чакырдык, керек болсо мына Чолпон Баекованы чакырдык. Ал кезде конституциялык сот болчу. Бүт карап чыгып, ал киши дагы кандай неме болсо дагы өзүнүн мойнуна алды. Ооба туура эмес болгон экен. 94-жылы туура эмес кабыл алыныптыр деп айтып атат. Анан биз ооба. Анан биз деле айтып атабыз, бул андан нары бүт өзгөртүүлөр, кеткен өзгөртүүлөр мыйзамсыз болуп кетип атат. Ошон үчүн конституциялык кеңешме жаңы конституция түзбөй, ошону талкуулосо жакшы болот эле. Азыр мына 3 вариант болуп атат да. Суроого сиз жооп берген жоксуз да, акыркы суроогочу. Биринчи вариантына сиз кечке айтып атасыз, 93-конституция ошону карайлы деп атасыз. Кабыл албайлы, карайлы деп атасыз. Эл жана коом жана күчтөр, сиз айтып аткан күчтөр, каршы туруп аткан күчтөр айтып атат да. Эмне үчүн референдум парламенттик же президенттик деген сөзгө мындай эл макул бериш керек да. Эмне үчүн конституциялык кеңешме бир эле президенттик форма башкаруусу боюнча долбоорду карап жатат. Силер билесиңерби, алдын ала эл эмнени чечет? Эл келип туруп, ооба президенттик форманы биз кабыл алдык деген учурду силер билсеңер, анда силер жасап аткан иш анда натыйжалуу болушу мүмкүн. Эгерде силер билбесеңер, эч ким билбейт да. Эгерде мейли негизи эч ким билбейт. Анткени эл чечиш керек да. Биз кайсы формада жашайбыз мындан ары, парламенттикпи же президенттикпи? Анда эмне үчүн эки долбоор каралбай эле да, президенттик жана парламенттик форма боюнча кеңешмелер өтпөй эле? Бул конституциялык кеңешменин прерогативасында эмес, бул суроочу, мисалы чын айтканда мага эмес да. Бүгүн мына жогорку кеңеште алып чыгыптыр, эми каяктан чыкты, аны мен билбейм. Эмне үчүн ал референдумга коюлуп атат билбейм. Мен өзүм жана башында айтып кеткендей, эмне үчүн конституциялык кеңешке бардым? Мен жеке позициям ушундай. Азыркы конституция тилекке каршы биздин азыр кырдаалга жооп бербей калды жана кыргыз элин кызыгышын жооп көздөбөй калды. Тек гана саясий партия жана саясий бизнесмендерине көздөгөн үчүн мен ошон үчүн өзүм барып кошулуп, азыр ушул конституцияны азыр кырдаалга жооп бере тургандай өзүм салым кошом деп бардым. Анан эми бүгүн жогорку кеңеште каралып атыптыр, мен депутат эмесмин, мамлекеттик кызматчы эмесмин, силер деле катарда жаранмын, ага мен жооп бере албайт экенмин да. Ушул суроо жаралып атпайбы? Бул эң маңыздуу суроо болуп атпайбы? Эмне үчүн биз бир эле президенттик форма башкаруу формасын карап атабыз? Себеби тегирмен айланып аткан
адамдан буйрук түшкөн жок жогорку кеңешке. Алар долбоор даярдаган жок. Конституциялык кеңешме берилген жок. Ошондуктан булар эч нерсени билбейт, эч нерсени кыла албайт, отурушат. Ошол берилип коюлган ошол монстр конституциянын гана наркы берки жагын сыйпаламыш болуп, чачын тарамыш болуп, ошентип гана отурушат. Андан башкага бара алышпайт. Бул нерсенин чыгышынын себеби эле жана айтылгандай эле ошол Садыр Жапаров бир интервьюсунда болгону мына монстр конституциясы коомчулук тарабынан такыр кабыл алынбагандан кийин, такыр кабыл алынбай койгондон кийин ал өзүнүн позициясын өзгөртүүгө аргасыз болду. Ошол үчүн ал 10 буга чейин белгилүү да бизге 10 январдагы референдумга ушу конституциялык кеңешмепте бирдемке кылса, мындай эми жасамыш болсо, бул коомчулуктун көзүнө да кожо көрсүнгө жасалган нерсе. Булар кожо көрсүнгө кичине тарамыш болсо чачын, анан парламент дароо шашылыш түрдө кабыл алып, 10 январда булар президенттик шайлоо менен бирге алып чыгыш керек эле референдумга. Бирок коомчулук кабыл албай койгондон кийин Садыр Жапаров пикирин өзгөртүүгө аргасыз болду. Ал андан көрө азыр коомчулукка ушул мындай более-менее мындай кабыл алына турган башкаруу системасын тандап алууну коелуу дегенге аргасыз болду. Ошондон кийин жогорку кеңеште мына Акылбек Жапаров, ошо Садыр Жапаровдун кеңешчиси бүгүн шашылыш түрдө мыйзам долбоорун киргизип референдумга ал кабыл алынып жатат. Ушул эле жөнөкөй эле логика, тиги жакта башында ойлонулган так план жок болгон. Ошондуктан оюна эмне келип калса, ошону алып чыгып жатат. Аны болсо тегирмен жанагы айлантып атат бүтүн бойдан, алып кетип жатат жогорку кеңеш. Ал келип да кайрадан бир жерге келип таш тийип, тегирменин парасы сынып калышы мүмкүн. Сөзсүз түрдө. Сиз айтып кетсеңиз, бүтүн Кыргызстанда сиз мүчөсүз да бүтүн Кыргызстанда? Жок, мен партияга мүчө эмесмин. Партияга мүчө эмессиз. Жок. Бирок алардын айтып аткан мындай макулсузбу программаларына ушу президенттик форма деп алар деле айтып келет го? Алар айткан азыркыдай булар сунуштап жаткандай президенттик башкаруу эмес. Мен дагы ал программаны жактырып, биз дагы шайлоо учурунда айтып жүрдүк. Ал таптакыр башкача. Биздики боюнча президент түздөн түз аткаруу бийлигинин башында болуш керек. Ал жерде өкмөт башчы деген болбош керек. Президенттин ыйгарым укугу күчтүү жогорку кеңеш аркылуу чектелиш керек. Биз америкалык системанын деңгээлинде айтканбыз. Бир мандаттуу округтардан эл тарабынан түздөн түз шайланган парламент же жогорку кеңештин депутаттары элге таянган жогорку кеңеш гана күчтүү болот. Ошол күчтүү президенттик бийликти теңдеп, тең салмакта жасап кармап туруш керек. Мындан сырткары сот бийлиги абсолюттук түрдө бул эки бийлик бутагынан көз карандысыз болуш керек. Бизде азыр сот бийлигин президенттик аппарат каалагандай башкарып отурат. Азыркы сунушталган конституциядагы ошол нерсе сакталып калган. Биз ошол үчүн бул сунушталган конституцияны кабыл албайбыз. Бул мындай бир мурдакы биздин ушу бизди аябай мүчөлүштүктөргө алып келген. Баягы келип эле кайрадан президент хан болот да эч нерсеге жооп бербей чалкалап отурат. Өкмөт башчы сарулак болуп кете берет. Президент каалаганын жасай берет. Коррупциясындагы, башкасындагы, семейный башкаруу башкасы эч нерсеге жооп бербейт. Өкмөт сарулак болуп кете берет. Парламент дагы кайсы бир деңгээлде ошол бир президенттик администрациянын бир юридикалык бөлүмүнүн бир эмесине айланып кала берет. Сот системасы дагы ошондой. Биз ошол үчүн бул долбоорду кабыл албайбыз деп мен өзүм айтып жатам. Түшүнүктүү. Сиз деле айтып атпайсызбы, президент башкарып, президент жоопкерчиликти алсын? Ооба. Сиз деле айтып атасыз алсын деп. Бирок өкмөт тең айтып атасыңар да, ушуга чейин болгон президенттин баары ажыдар болуп келген. Отунбаевадан тышкары баары эле отуруп алып эле өзүнүн кылган нерсесин сиз айткандай жанагы президенттин аппараты, судебный мындай соттун баарын деген колуна алып алып, кылганын биз көрдүк. Бардык саясатчылардын баары, мындай терс сүйлөгөн саясатчылардын баары түрмөгө отуруп чыкты. Ошол система алып келди ошогочу. Ушу башкаруу система болбогон учурда деле ошо ажыдарлар пайда болду. Азыр силер кепилдик бере албайсыңар да. Силер азыр сиз чын эле мен сизди прогрессивдүү адам катары билем. Сиз ошо кеңешмеге киргенде биз деле ойлойбуз да, ушу прогрессивдүү кичине идеялар кириши керек деп. Эгерде президенттик форма башкаруу формасы болгон учурда деле эч ким кепилдик бере албайт да, 2 жылдан кийинби, 1 жылдан кийин, балким 1 айдан кийин эле
ошо биз шайлаган президент, ошо эле башкаруу системасы мына 10 январда биз баарыбыз добуш берген турабыз, ажыдаар болуп кетпейт деген. Абсолюттук кепилдикти эч ким бере албайт. Ошон үчүн Адам баласы негизи өзү бере Ошон үчүн албайт. кеңешмеде коюш керек Анан да. бирок бир кепилдик бар. Бир кепилдик бар. Мен өзүм бул кеңешмеге киргенге чейин мен деле ушундай эле ойдо болгом. Баягы жогорку кеңештен окуп алып эле карап туруп анча мынча жери баягы мага деле түшүнүксүз болду. Анан кеңешме киргенде ичинен талкуулагандан кийин ал жерде 90% жөнөкөй эле бизге ошо жарандар, анан көпчүлүгү ошо профессор, докторлор, алар менен сүйлөшкөн эметкен, алар өздөрүнүн жанагы толуктоолорун өзгөртүүлөрүн киргизгенден кийин мен көп нерсени уже мындай айтканда конституцияга көз караш өзгөрдү дебейм, өсө баштады да. Анан бир кепилдик бар, бул курултай. Курултайды башында мен да ойлочумун, тиги мисалы Кадыр Кошалиев агайыбыз, тиги булар 3-4 топтон курултайчылар чогулуп эле курултай жана Азымбек Бекназаровдор жүрдү. Мен деле ойлочумун, бул курултай баягы древность депчи, вчерашний день. Бирок бул ситуация мен деле өзүм неметкен, баягы сталкиваться эткен, баягы көчмөн оюндарын биз көтөрүп атканда, ошондо эле бизге айтышканда, это древность, тиги бу деп баягы ошо кезде премьер-министр бизди кабыл алып, бирок азыр көчмөн оюндары тим эле мактанып атабыз да, акасы эски нерсе абдан сонун жаңы нерсе болуп кетет экен депчи. Ошол сыңары мен деле түшүнгөн эмесмин. Курултай көрсө, бул бизден бирден бир түз демократиянын туу чокусу депти бекер айтышпаптыр буга чейин агайларыбызчы. Бул мындай макамы бол кыскача. Эми кыскача ошону айтып берейин. Ошол сурасы көпкө кызыктырат да. Мен ошо кыскача жалпак тил менен түшүндүрөйүн. Президент турат, ооба көп жерден сиздердин как раз сиздердин проектиңизде биякта биз талкуулаткан абдан окшош экен, жанагы президент өкмөттүн башына деген тиги бу дегенчи. Мисалы президент супер президент болуп кетет деп атпайбы? Ошол болбош үчүн же жогорку кеңеш азырдагы окшоп жанагындай саясий партийный жана монополия болуп кетпеш үчүн биз эмне кылат? Үстүнөн курултайды тургузуп атабыз. Курултай деген ким? Сунуш эле берет да курултай. Эми ошого келатам. Келатам ошого. Урматтуу айымдар, келатам, мырзалар, келатам. Курултай турат да. Курултай деген бул азыркы биздин талкуулада эми азыр бүт элек, менчи концепция бүт элек. Концепция бүткөн талкуулагандан анан көргөндөн кийин анан кийин ошону сын тагыш керек да. Азыр иш жүзүн нерселерге айтып атам. Мындай да бышпаган тамакка биз азыр сын тагып атабыз да. Эмели айтыңыз. Эми ошол айтып атам. Курултай үстүнө турат. Курултай деген ким? Бул коомдук орган. Коомдук саясий орган болот. Ар бир айыл бирден делегатты жөнөтөт. ЦИК эмес, ЦИК аркылуу шайланбайт, депутат мандат болбойт. Ар бир айыл бирден жөнөтөт. Мисалы 1000би, 2000би, 3000би адам чогулат. Чогулат дагы ошолор бир жылда жанагы мурда СМП бар эмеспи, Совет народных представителей. Ошонун прообразы президенттен отчетталат. Немеден жогорку кеңештен отчет алат. Керек болсо жана сот органы ген прокуратурадан отчет алат. Эгерде ошол жерден президент, супер президент болуп баратса, анда курултай чечим чыгарат. Мисалы, импичмент болобу, тиги болобу, ошол болобу. Бүттү. Это сунуштайбы. Бул жерден именно ошол чечим чыгарат. Курултайдын бир концепциясында аткарууга милдеттүү деп азыр кирип атат. Аткарууга деп. Ушул жерде урматтуу мырзалар, ушул жерден мен баса билип кеттим. Мен азыр күтүп атам сиздердин немеңерди, түшүнүп атам, азыр келип туруп согоюндап атасыңар да. Бир концепциясына аткарууга милдеттүү да. Экинчи концепциясында сунуштайт кана деп сиз айткан ошо гана турат. Үчүнчү концепцияны такыр башка болот. Азыр кеңешме ошонун баарын тең бышырып туруп, анан жанагы билбейм, бир айдан кийин, 2 айдан бизге убакыт жетелген жок, дагы басылып. Ошондо анан бирликтүү концепция силердин назарыңарга, критикаңарга, атакаңарга берилет да. Эми сындай бегиле, анан экинчи раундга өтөлү. Мындай ушу Бөрүбашев менен отурганбыздагы мен өзүмдүн проектимди көрсөткөм, ал өзүнүн проектин көрсөткөн. Экөөбүз окшош болгон, ошондо ал деле курултай деп айткан, анан анда ошол кезде эле айтканда баягы курултай деген совещательный орган болуш керек депчи. Анда мааниси эмне болуп калат? Мындай да, мен башында ойлоп атканда курултай деген надзорный орган болуш керек болчу. И гарант конституция. Анан 2000 жок, анан ооба туура, анан бул жерде туура 2000 киши эмес. Шайлоо болуп өтүш керек. Бирок 2 жылда бир жолу делегаттар келиш керек. Бекер только жатаканасы 355 деп мен ошондо чыгаргам. Себеби ар бир райондон, анан шаарчалардан 5тен делегат депчи. Ошондой менин сунушум ошондой болчу. Бирок азыр кеп башкада, мен баягы бүт эфирден бир нерсени жеткире албай атам. Биз мыйзам жолуна келиш керекпиз. Мен конституциянын ооба, бирок мыйзам чегинде деп атабыз. Ошо менен экинчи раундга өтөлү. Өзгөртпөш керек. Анан жыйынтыктайлы.
Биз экинчи раундда коомчулукта социалдык тармактарда пикирлерди чогултуп силерге талдоого алдыбызга салабыз. Жогорку кеңештин депутаты Мыктыбек Абдылдаев. Президенттик шайлоо конституцияны реформалоо менен бирге кайрадан нааразычылыктарды жаратышы мүмкүн. Алгач өлкө парламенттик шайлоону кийинкиге калтырып, конституциялык реформаны баштоосунун мыйзамдуулугун чечүү керек. Андан кийин президентти жана парламентти шайлап, конституция менен алек болуу керек. Пикир эмеспи? Ар бир жарандын пикири айтууга укуктуу. Ар биринин өзүнүн кырдаалы. Деле бул эң белгилүү юрист да, бул юристтердин Селебиз. Мен бул жага кишиге эч кандай каршылыгым жок, эткенче мен жеке пикирим, бул конституциялык кеңеш менен пикирибиз, мен жеке пикирим. Ар бир кырдаалга жараша өз чечимдер болот. Ошол эле мына бул сиз айтып аткан Селебиздин Мыктыбек Абдылдаев, мен да сыйлайм, абдан жакшы депутат. Бирок өзү ошол 2010-жылы кабыл алынган конституциянын базасында депутат болуп келди дагы. Бирок ушул жерде суроолор жаралат. Анда биз бул 2010-жылы кабыл алынган конституциялык эгер мыйзамдуулугу менен жогору көтөргөндө канчалык деген суроо болуп атса, анда ошону азыркы учурда биз талкуулашыбыз керек болуп атат да. Азыркы кырдаалдык эмес, балким ошого кайтып келишибиз керек. А так ар бир инсан айтууга өзүнүн милдети бар, укугу бар дегендей. Евро биримдиктин Борбор Азия боюнча атайын өкүлү Петер Бурьян. Кыргызстандын күчү жигердүү жарандык коомунда экенин мурдатан бери кайталап келе жатабыз. Конституциялык укук боюнча күчтүү адистер, салмактуу саясий топтор чогулуп, азыркы кризиске эмне түрткү бергенин талдап, бардык тараптарды камтыган жана парламенттик демократияны жокко чыгарбай, тескерисинче күчтөндүрүү турган процесске жол алуу керек. Европанын жогорку комиссары биздин мындай позициябызды бир ай мурда да айткан. Венеция комиссиясынын корутундусу боюнча да ушундай билдирүүнү кайталайт болушубуз керек. Кыргызстандын конституциялык палатасы шайлоолорго байланыштуу Венеция комиссиясынын позициясын сураган болчу. Натыйжада ал комиссия Кыргызстандын мөөнөтү бүтүп бараткан парламентте радикалдуу чечимдерди, өзгөчө конституциялык түзөтүүлөрдү кабыл ала албай турганын так белгиледи. Баш мыйзамды өзгөртүү үчүн бардык тараптын пикири камтылган чоң талкуу керек. Шашылган болбойт. Мындай диалог үчүн жетиштүү убакыт жана шарт керек. Бул жерде ушу биз айта албай калдык тиги раундда. Бул жерде ушуну да талкуулап кетсек, анткени биздин мамлекеттик жакшы, биз ич ара чечип алышыбыз керек, бирок ошол эле убакытта мындай эл аралык мамилелерди да эске алышыбыз керек деп ойлойм. Анткени Венециялык комиссиянын чечимдери, Венециялык комиссиянын сунушмалары бардык ушу планетада болгон нерсенин бардыгына мындай жигердүү деп баары эсептейт. Эгерде алар ооба булар туура жол менен баратат десе, анда биз менен баары эсептешет. Ушуну эмне үчүн эске албай жатабыз биз азыр? Мен жеке пикирим мындайда, Венециялык комиссиянын айткандары ооба рекомендательный характер гана болот да, булчу бизге аткарууга милдеттүү эмес. Биз суверендүү мамлекетпиз. Биз на основе өзүбүздүн мисалы ички мыйзамдарыбыз менен ошо өзүбүз чечим алабыз. Биз баягы бул конституция бар конституция жазылып атпайбы? Мы суверенный народ, биз өзүбүз баягы башкарууга милдеттүү. Анан ооба Венециянский комитет тиги башкалардын баарын биз алардыкын мындай айтканда ойго алышыбыз керек. Бирок кырдаал деген момент бар да, ситуация бар. Мен ойлойм, азыркы кырдаалда эми бул Венециянский комиссиянын айтканын биз ойлойм анчалык деле закондорду, мыйзамдарды бускан деле жокпуз. Жогорку кеңеш бар. Ошол именно азыркы конституцияда жазылган төрага тиги президенттин милдетин алды. Ошолдо бар, өкмөттө да бар, азыр жанагы бүт бутактарда бар. Мен ойлойм, азыркы кырдаалга жараша бар деле мыйзам чегинде болуп атат. Сиз кандай деп ойлойсуз? Негизи ушу эл аралык мамилеге доо кетирип жатабызбы, же биз чын эле ичара чечип алалы, андан кийин бардыгы кече Текебаев айткандай рано или поздно бардыгы биз менен эсептешкенге мындай Биз менен эсептешкен эмес, бизден мүмкүн макул эми деп коюшу мүмкүн да. Эсептешкенде биз эмне менен эсептешебиз? Өзүбүз жалдырап, карыз сурап, жардам сурап, грант сурап отурабыз. А негизи биз өзүбүздү сыйлашыбыз керек. Өзүбүздүн закондорубузду өзүбүз сыйлашыбыз керек. Эгерде биздин законубузда, конституциябызда жазылган болсо, парламент шайлоо, кайра шайлоо 30 күн ичинде жарыяланат, 45 күн ичинде өткөрүлөт десе, аны каалагандай бир адамдын капризи үчүн өзгөртпөй, ошонун негизинде кетишибиз керек. 20 декабрда биз парламенттик шайлоону өткөрүп, мыйзамдын чегинде, ошол келген парламент конституциялык өзгөртүүлөрдү азыркы каалап жаткандай жасаса,
эч ким эч кандай өзүнүн кинесин да кое алмак эмес. Болгону биз өзүбүздүн мыйзамдарыбызды, өзүбүздүн конституциябызды өзүбүз аткарбай жаткандыгыбызда маселе. Ошонуңарды аткаргыла. Ошол өзүңөрдүн жолуңар менен туура жүргүлө. Ошол эл аралык коомчулуктун алдында милдеттеме алгансыңар. Биз демократия курабыз, ушул конституция менен жүрөбүз, мыйзамдуулук менен деп. Анан эле жок саясий кырдаалга байланыштуу деп эле бир адамдын капризи менен өзгөртө бербешибиз керек. Ушинтип өзгөртүп жатып, биз 10 жолу өзгөртүп, конституция дегендин баркын кетирдик. Элибиз дагы сыйлабай калды мыйзамдарды. Башчылар сыйлабагандан кийин жеке капризге карап эле ушинтип өзгөртө бергенден азыркы акыбалыбыз ушул. Баягы укуктук нигилизм, эч нерсе жок. Кырдаалга жараша бардыгы кете берет. Рахмат. Кече барыңар ооба. Жөн эле мисалы катары айтып коеюн. Мисалы ушул конституциялык кеңешме отурду дагы бүт мыйзам бузулууларды карап чыкты дагы, жаңы конституцияны жазбай карап чыкты дагы, ай биздин баардыгыбыз бүт ушундан башталыптыр. Мына Акаевдин биринчи указынан башталыптыр. Андан ары мына узурпация ушундан башталды деп туруп чечим чыгарып туруп, азырынча берки бүт конституциялар легитимдүү эмес. Бир гана 93-жылдын конституциясы легитимдүү болгон деп туруп кабыл алып туруп, жок дегенде кеңеш катары чыгара турган болсо, элестетсеңер бүт дүйнөлүк коомчулук деле кандай айтмак? Кыргыздар биригип кайрадан баягы биринчи тууну көтөргөндөй көтөрдү деген сөз чыгат, туурабы? Рахмат. Бизде убакыт аз калыптыр. Акматали Феликс Куловдун ойлору бар экен. Окуй эле коелу, анткени убакыт аз. Силердин 4 мүнөтүңөр бар экен. Барыңар бири-бирден айтсаңар болот. Эми кайда баратабыз, эмне менен баратабыз, эмне кылабыз, анан ушу сунушуңар. Элге мына бүгүн парламент кабыл алды десек болот. Референдум 10 январда болду десек болот. Референдум менен кошо президенттик шайлоо болот. Ушу референдумга бара жатабыз, анан мындан ары кандай нукка биз барышыбыз мүмкүн? Кимден баштайлы? Сизден баштайлы. Менин оюмча бардыгы ачык айкын көрүнүп турат. Эгерде дагы эле бир тиги биринчи адам болуп турган киши пикирин өзгөртүп жибербесе, референдумга бул маселе коюлат. Референдумдан кийинки окуялар кызык болушу мүмкүн. Парламенттик шайлоо жарыяланабы, же болбосо азыркы конституция кайрадан бир референдумга коюлуп, ошонун негизинде кайрадан президенттик жана парламенттик шайлоо өткөрүлүп, эмки жыл негизинен шайлоо жана ошо референдум менен өтүп кетиши мүмкүн. Жок, эгерде азыркы конституциянын негизинде кете турган болсок, анда 10 январдагы президенттик шайлоодон кийин дароо парламенттик шайлоо жарыяланыш керек. Азыр конституциянын негизинде ал келген парламент бул эми мындай легитимдүүрөөк, туурараак жол болот. Парламенттик шайлоону жарыялайт, келген парламент конституцияны кабыл алат. Анан ошол жерде коомчулук менен кеңешип туруп сүйлөшүлөт. Же биз ушул референдумда конституция кабыл алынгандан кийин дароо ушул конституция менен жашай баштайбыз, бардыгыбыз дароо шайлоого кетебиз. Же болбосо азыркы бийлик ушул конституция менен, азыркы мына 2010 конституция менен өзүнүн ыйгарым укуктары бүткөнгө чейин иштейт. Андан кийин кийинки шайлоодон баштап жаңы конституция менен шайлоону өткөрөбүз, жаңы конституция менен жашай баштайбыз. Көпчүлүк өлкөлөрдө мына ушинтип өтөт. Мына Армениянын мисалында алганда, ушул Саргсян менен мына Пашинян революциясынын учурунда дал ушундай болгон. Алар жаңы бийлик парламенттик системага өтүүнү алдын ала даярдап коюшкан. Кийин бийликтин ыйгарым укуктары 5 жылдык бүткөндөн кийин жаңы конституция менен жашап кетишкен. Бизде ушул эки жол бар. Кыска. Менин оюмча биз азыр конституциялык реформага азыр эрте. Конституциялык реформага эрте. Биз кандай мыйзам жолуна кандай түшөбүз? Ошону ойлонуш керек биз. Ошону ойлонуп туруп, азыркы учурда мен айткандай эле 93-жылкы 5 майда кабыл алынган конституция бир эле легитимдүү конституция ушул. Ошонго кайтыш керекпиз. Андан ары кайтып бүт
туура жолго койгондон кийин анан 2-3 жыл талкуулап анан конституцияны бышырып анан кийин кабыл алсак ошол туура болмок. Мисалы келтирсем, мына бул деле ага чейин келтирилип кетти. Мына Прибалтика өлкөлөрүндө ошондой болгон. Латвия мисалы үчүн 93 Советский Союздан кийин алар 1920 жылкы конституцияны кайрадан кабыл алышкан. Сизде 1 минут. Менин жеке позициям азыркы конституция тилекке каршы биздин талабыбызга жооп бербей калды. Тек гана жанагы саясий топтордун партиялардын кызыгычын көзөгөн конституция. Биз бул конституциямен дальше мындан кетсек дагы эле ушул 10 жылдык баягы саясий олигархтар менен жашай беребиз да. Ошон үчүн мен ойлойм, каалабайсызбы, мейли бүгүн эмес, эртең эмес, аны бийлик бутактар чечет, мен чечпейм. Аны биз жаңы конституцияны кабылышыбыз керек. Элдин кызыгычын көзөгөн жаңы конституцияны кабылыш керек. Бирдеме кылышыбыз керек дейсиз. Алда жылышыбыз керек. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу катышуучулар, ушу менен майдан соңуна чыкты. Силерге чоң ыраазычылык билдирем. Саламатта болуңуздар. Саламатсыздарбы? Эфирде майдан.